2022 жарым жылдыгында өлкө аймагындагы театрларда 27 спектакль коюлду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Бишкек шаарында өткөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында өткөн жылы театрларга 136.277 көрүүчү келсе, быйыл жарым жыл ичинде 420.815 адам келди. Жалпы оюндардын саны, спектакльдер, концерттер, негизеле бүтүндөй биздин маданий мекемелердин ичиндеги коюмдардын саны 2021 жылы 582 коюм болсо, 2022 жылы 1160 түздү, 99%. Былтыркы жылга салыштырмалуу көп десек болот. Киреше былтыр ушул мекемелерден түшкөн кирешенин суммасы 11.248.000 сомду түздү эле. Быйыл ушул 6 айдын жыйынтыгы менен 28.087.000 сомду түздү. Бул 149%га былтыр 2021 жылга салыштырмалуу чоң көп деген сөз. Ошондой эле маалымат жыйында Кыргызстандын музей фонду 1612 экспонат менен толукталганы айтылды. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 6 ай аралыгында 326 экспонат реставрациядан өткөрүлдү. Көргөзмө долбоорлордун саны көптөгөн көргөзмөлөр азыр учурда музейде өстүрүп атат. Бул 321 түздү, былтыркыга салыштырмалуу 14% чоң. Жалпы көрүүчүлөрдүн саны 169.323 кишини түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 19.5%га көп. Жалпы музейлердин кирешеси 15.309.000 сомду түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 120% көп. Анткени өзүңүздөр билгендей, Тарых музейи ачылды. Тарых музейинин ачылышында 120%га чейин кирешенин көбүн алууга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Жыл башынан бери Кыргызстанга 3.823.706 турист келди. 2021 жылдын ушул аралыгында туристтердин саны 1.852.412 түзгөн. Азамат Жаманкулов маалымат жыйында туризмден 4.332.4 миллион сом түшүп, ал ички дүң продукциянын 2.9%-ын түздү. Туристтик кызмат көрсөтүү 49.5 миллион сом, инвестиция 584.8 миллион сом, туристтик ташуулар 1.932 сом, соода сатык 3.901.3 миллион сом, тамак-аш 1.717 миллион сом, туристтик агенттиктер 291.6 миллион сомду түздү, деди министр.